Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек берүүсү. Өлкөбүздө күн мектептерде кылмыштуулук көйгөйү акыркы мезгилдерде коомчулуктун көңүлүн бурууда, айрыкча Бишкек, Ош шаарларында айрым мектептерде зордук зомбулук маселелери артынан окуучулар арасында өлүм менен аяктаган учурлар дагы болуп кетти. Бұл бойынша біз бүгінгі күнде ушул мектептердегі окуучулар арасындағы кылмыштуулукту алдын алуу, зордук зомбулукту болтурбоо боюнча ушу Баткен областындагы абал менен таанышып, бул маселелердин тегерегинде маек куруу максатында атайын конокторду чакырганбыз. Бизде студияда конокто Баткен облустук билим берүү усулдук борборунун директору Эркебаев Осмон Мажитович жана ошондой эле Жомарт Бөкөнбаев атындагы Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин ата-энелер комитетинин төрагасы Мергенов Айдарбек мырза, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мына Осмонбек Мажитович, менде мына ички иштер министрлигинин маалымат турат. Бул маалыматта ушул мектеп жашындагы 14 жаштан 17 жаштагы балдар арасындагы кылмыштуулук боюнча маалымат турат. Анын ичинде ушул акыркы эле ушул айларда катталган адам өлтүрүү фактылары, ден соолукка оор залал келтирүү фактылары, зордуктоо фактылары катталып турат. Анан эң эле көп катталганы ушул беренелер боюнча бул урдоо, анан эң баштык беренелери боюнча дагы окуучулар арасында ушул 14 жаштан 17 жашка чейинки мектеп жашындагы балдар арасындагы кылмыштуулуктардын боюнча маалымат турат. Анан мындан улам ушундай суроо пайда болуп атат. Эмне болуп атат биздин окуучулар арасында ушундай кылмыштуулуктун мындай күчөп кетишине эмне себеп болууда деген негизги маселе суроо ушундай болуп атат. Саламатсыздар. Бул себеби бардыгыңыздарга эле маалым болуш керек. Баягы ата-энелердин ушул баланын тарбиясы үчүн жоопкерчилиги бир четте калып аткандай неме сезилип атат да. Бардык баланын билими барбы, тарбиясы барбы, мектепке шылтап эле ушул бир кокустук болсо дагы биринчи мугалиминен сурап, ата-энесине эң акыркы кезекте ата-энесинен сураган учурлар көп кездешип атат. Ошондуктан ушул коомдо ушундай неме пайда болуп калды окшойт. Мугалим гана баланын билими үчүн дагы, тарбиясы үчүн дагы субъект катары ушундай көрүнүп калды. Бул албетте коомубуздагы өтө баягы начар көрүнүштө эсептейм. Себеби баланын баягы тарбиясыз билим алган бала бул биздин келечектеги үмүттөндүргөн жаштардан болуп чыкпайт да. Себеби тарбия албаган бала канчалык билимдүү болгону менен ошол тапшырылган ишти, ишенимди актай албасына бардыгыбыз эле ошондой ойдобуз да. Бул тарбия бир гана мектеп менен чектелбестен ошол ата-эненин дагы жалаң ата эмес, ошол коомчулуктун дагы милдети бул. Бардык ушул 3 жылдык бирдей кызмат кылганда баланын тарбиясы мыкты болуп, ошол көрүнгөн жерде мисалы үчүн бир жерде бир кагаз ташталып атса, көрүп турган жанында адам кайдыгер ошону карабай кетсе, демек бул бир гана сураганда дагы кайсы мектептин окуучусу же кимдин баласын деп сураган адам аз болуп атпайбы. Ошондуктан бир жакты гана баягы суроо талаптын болгондугунан балдардагы ушундай терс көрүнүштөрдүн көп чыгып атканы ошоному деп ойлойм. Мына бул келечек муундардын ушундай кылмыштуулукка өспүрүмдөрдүн өзгөчө кылмышка баргандыгы бул бир ошол жеке эле инсан үчүн эмес, үй бүлө үчүн эмес, бул жалпы эле мамлекет үчүн дагы абдан коркунуч туудуруп атат да. Коомубуз үчүн аябай коркунучтуу тенденция. Бул коомдун кичинекей ячейкасы да бул үй бүлө. Үй бүлөдө болуп аткан ошол үй бүлө баягы балапан учканда ошол уядан эмнени көрсө ошону алат деп атпайбы? Үй бүлөдө тарбия болбой аткандан кийин, үй бүлөдөгү ата кайдыгы кеп карагандан кийин, сабактан келгенден кийин мисалы үчүн 24 саат бир суткада боло турган болсо, ошонун 6 сааты гана мектепте болот экен. А калган 18 сааты бул ата-эненин көзөмөлүндө болуш керек. Ал кайсы кружокко барып атат, эмне менен машыгып атат, эмнелер менен алек болот. Ал мисалы үчүн көбү курстарга жазылып коюшкан. Ал кандай курска барып кетет, анын натыйжасы кандай болуп атат, эч ким аны кызыккан эмеси жок да. Анан кээ бир спорт секцияларына жазып алышкан.
аны кандай таасир берип атат, анын тарбиясы кандай болуп атат, кандай немелерди алып атат, эффект кандай болуп атат, аны менен эч ким кызыккан жери жокчу. Мүмкүн ал бүт тарбия терс жактан терс жакка багытталып ошондой болуп аткандыр. Себеби ал жерден үйрөнгөн нерсесини. Бул бир эле ошол чөйрөдөн эмес, ошол биздин мана медиа немелерде дагы телефон аркылуу да көп нерсени үйрөнүп атат да балдар. Ойногон оюндары бүт ошол мыкаачылык, өлтүрүү, атуу дегендей, бычак менен саюу дегендей немелерди көрүп атышат. Жашы жетелек өспүрүмдөрдөн баштап чоң өспүрүмдөргө чейин бардыгы ошол видео немеден алган немелерден терс таасир болгондуктан, андан кийин үй бүлөдө дагы нормалдуу баягы тарбия, мисалы үчүн баягы Гапар Мадановдун дасторкон четиндеги баягы маектешүү, тарбиялык немелер болбой атпайбы? Өзүнчө тамактанып кетет мисалы балдар. Ал немеден чыккандан кийин канчада келип жатып атат ал. Качан баягы төшөгүнө жатты, эч ким кызыкпай болуп жатпайбы? Түнү менен жүргөндөр болуп атат. Мына түнкү клубтардын иштеши дагы баягы интернет клубтардын аябай балдарга терс таасирин тийгизип атат. Себеби анда чек жок экен, бул өзүнүн бизнес экен. Таң аткыча отурса деле анча тагы жокчу. Төлөсө болду экен. Көп ошол клубтан чыккандан кийин кээде ошол клубта баягы атаандашуу, бири менен бири кээ бир оюндар бар экен. Ошону мут куруп койгондо да ушундай немелердин чыгышына себепкер болуп атат. Андан кийин сөзсүз ал клубтарга баргандан кийин аны төлөш керек. А төлөмдү дайыма ата-энесинен ала албайт. Аракетчилик ошондон келип чыгып атат. Азыр жаңы жолу чыгыптыр. Эми электрондук баягы төлөп койгонго. Мага которуп кой дейт экен. А укук коргоо органдары үчүн нак факт турат мына которулган ошол немесинин эсебине. Элестетип көрүң. Бир мектепте эгер ошол чоң аракет боло турган болсо, ар бири 10 сомдон 50 сомго чейин төлөгөн немеси келди бизгечи. Баягы квитанциялары. Бир мектеп болот ал. Ушуну бир контролдогон, чек койгон бир көзөмөлдүк неме болбой атат да. Анан ошол балдар мисалы чегиши мүмкүн. Чеккенден кийин сөзсүз ичиши мүмкүн. Ошолорго сатып аткан баягы күркөлөр неме баягы соода борборлорунду көзөмөлдөгөн бирөө болбой атат вообще. Чек жок. Азыр эми мына Осмон Мажитович өзүңүз дагы ошол педагогика тармагында 40 жылдан ашуун эмгектенип келдиңиз. Мугалимдиктен баштап ошо мектеп директору, бүгүнкү күндө мына усулдук борбор мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иштеп келатасыз. Анан бирибизге ата-энелердин дагы өкүлүн чакырдык да. Ошол жерде биздин бүгүн көтөрүп аткан маселебизде ошол ата-энелер кандай болуш керек ролу? Билим берүү тармагында кандай болуш керек? Көбүнесе ушул тарбия маселесине келгенде мугалимдер ата-энелер мугалимдерге ушундай шылтаган учурлар дагы болуп калат да. Мына бүгүн мына арай көз чарай отуруп туруп ушул ата-энелерде кандай жоопкерчилик болуш керек? Мугалимдер эмнеге жооп бериш керек? Ушул боюнча маек куралды атабыз да. Мен бая тарбия багытында бул немени милдетти эки бөлүп айтпаймынчы. Баягы кош өгүз эле нерсе бул. Эгер бир жагы начар тарта турган болсо, сөзсүз ал кош начар айдалатчы. Милдети деген болбош керек. Мектепте мугалим кандай милдетти аткарса, билим менен тарбияда. Ата-энеде ошол эле милдет болуш керек. Тарбия багытында көбүрөөк ата-энеде болуш керек. Себеби бул сеники, бул меники деген бөлүшүү болбойт да. Экөө бирдей аракет эткенде гана. Андан сырткары эле коомчулукка бизде четте калып атпайбы? Бир адам көрүп туруп, эч нерсе кылбай кетип атканы бул өтө баягы терс көрүнүш да. Коомдо да андай реакция аз болуп атат. Бир ушундай терс көрүнүштөрдү көрүп атса, кайдыгер аны басып кеткендери өтө көп учур болуп атат да. Бул мугалимдин милдети, ата-энеси карап алсын деген. Илгери кандай болот эле? Ким боласың? Эмне үчүн мындай кылдың деп мындай уят карып неме кылган адамдар болчу. Азыр эч ким чыкпайт. Ата-энелер боюнча мына сиз айтсаңыз, Айдарбек мырза, ата-энелер кандай болуш керек ушул? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү азыр жумурай журтта өтө актуалдуу маселе болуп, мына кечеги бир айдын ичинде болгон балдар өлкөбүздү жана ошонун ичинде өлкөдөгү ушу кайдыгер эмес жарандарды ойлонтура койбойт да. Бул болуп аткан окуяларга маани берип, терең анализдеп келсек, көпчүлүгү жана жогоруда сиздер айтып кеткендей, буну мектепке таштап коюп атат. Анан кээ бирлери
миграцияға шылтап атат. Кейбірлері азырқы болып атқан ошо глобализация, азырқы замандың көз қарашында мынау интернет, компьютер, жана башка нерселердің бары ушул фактордың келіп чыгыш кесепеттеріне, себептеріне ушулардың тийгизген таасири чоң рол ойнап атат деп ар ким өз көз карашында айтып келет. Бул жерде менин көз карашым кандай? Илим менен билим куштун эки канаты сыяктуудай болсо, тарбия жана билим дагы ошол сыяктуу. Тарбияны биз үйдөн беребиз. Ата-энелер бул тарбия берет. А билимди мектеп берет. Биз ушундай көз карашка байланып калдык. Акыркы учурда деле айтып атпайбы, баланы жана малдай кылып эле мектепке жөнөтөсүң, келсе колуна телефонду бересиң, же бир эметип коесуң. Көзөмөл жок. Тарбия жок. Анын эле негизинде эмес, көзөмөл тарбиялы эмес. Бул жерде жанагы эме айткандай нарк, насил, каада, сал, үрп, адат ошолордун бардыгын чогулуштуруп, жыйыштырып келгенде бул патриотизм дейт. Ата-эне бул балага өткөн муунду, келечекти бардыгыны бириктирип берүүчү тарбияны бере албай атабыз. Заманга шылтап миграцияга кетип атабыз. Таяне таята, чоң эне чоң атанын колуна таштап атабыз. Же болбосо бир жумуш деп, жумуштун себебинде балдар кароосуз калып атат дегендей. Анан бардыгыбыз ошондой көз караш кылып туруп, анан келип мектепке, же класс жетекчиге, же мектеп директоруна, же болбосо жана башка күч органдарына ошол нерсени шылтоолоп коюп атабыз да. Эң негизгиси ата-эне менен мектеп тыгыз иштешиш керек бул жерде. Мектеп менен ата-эненин ролу өтө чоң. Мен өзүмдүн кызыкчылыгым эмес мектепке барыш, мектепке кириш. Мен бул бүгүнкү эккен эгиндин, көчөттүн, эртеңки мөмөмнүн кызыкчылыгы. Балдарымдын эртең келечеги, бул балдардын да келечеги эмес, бул менин да келечегим. Менин тукумумдун келечеги дегендей. Менин жашоом, балдарым жакшы жашаса, жакшы үлгү алса, жакшы тарбия алса, жакшы окуса, коомдо өз ордун таап кетсе, бул мага рахмат алып келет. Жана мага сыймык жаратат. Ошондуктан ар бир ата-эне өзүнөн башташ керек. Өзү тарбиялаш керек, өзү өстүрүш керек. Биз көчөттү кичинекейинде канчалык карап, канчалык мээрим төгүп, канчалык мамиле кылып, канчалык өстүргөндө бала деле бул азыркы бир көчөт. Ал көчөттү эртең бир мезгилде карабай койсоң, кыйшык басып өсүп кеткендей, уже ал кыйшайгандан кийин аны түздөш кыйын болуп калат деп бир акылман айткандай, жашоо ушундай. Ал кийин подросток возрастта азыркы мына өсүү телпи 14 жаштан 17 жашка чейинки жаштар ортосунда болуп аткан ушундай резонанстуу окуялар ошо убагындагы мамиленин жоктугу, убагындагы тартиптин, тарбиянын жоктугу, убагындагы көзөмөлдүн жоктугу. Ушул жерде сизге ушул айткым келет да, мына суроо бергим келет, үй бүлөдөгү көзөмөлдүн жетишсиздиги жөнүндө сөз болуп атат да. Анан ата-энелер миграцияда жүргөн болсо, ушул көзөмөлдү, боштукту кантип биз толтурабыз? Эмне кылып бүгүнкү күндө биз ушул ата-энелер көзөмөлдүгүнүн ордуна кайра келтире алабыз да? Кандай кылып ата-энелер сунуш бере аласыздар сиз? Азыр жогорку кеңешке мен жаңылбасам кайсыл бир депутатыбыз Дастанбекеш мыйзам көтөрүп колдоого киргизип атат. Миграцияга кеткендерди бала чакасын, ошо уул кыздарын бир таятасына, же таенесине, же башкасына жоопкерчиликке берип кетиш керек. Бир адам көзөмөл кылыш керек. Ал ошол жоопкерчиликти алыш керек. Ошого мээримини төгүш керек, ошого көзөмөлдү кылыш керек, ошого тартипти салыш керек. Ата-эне тапшырдыңбы, агаңа тапшырдыңбы, жеңеңе тапшырдыңбы, ата-энеңе тапшырдыңбы, же таята тайнесине тапшырдыңбы, сен ал какыс кокус кылса таарынба. Сен аны тапшырдың, аны бердиң, карап туруңуз деп, сен өзүң муктаждыгың үчүн кеттиң, балаңдын келечегиң, сенин эртеңки жакшы жашооң үчүн кеттиң, бир
көйгөй жаралып кеттің, мындайча айтканда миграцияга эч ким жыргагандан жылкычы болуп турмун дегендей жыргагандан миграцияга чыкпайт. Бир көйгөйү менен чыкты, ошого бир адамга тапшырды, ал адам милдеттүү түрдө ошону моюнга алгандан кийин ошол мыйзамдын чыкканы деле жогоруда мен айтып кеткендей жакшы. Бул ошо жоопкерчиликти 100% ошол адамдар моюнга алып, ошол баланын өсүшү, анын көзөмөлү, анын тартиби, анын окуусуна ошолор көзөмөл болуп алат. Анан болбосо өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына азыркыдай акыбалдарда бул кыйын. Негизиден бала тарбиялоо бул бир оңой көрүнгөнү менен бул келечектеги сени күтүп турган чоң жол. Бул сенин жолуң, бул балдарыңдын жолу. Ошондуктан мен айтат элем жалпы ата-энелерге, урматтуу ата-энелер, мектеп бул билим уясы. Мектеп тарбия үйү эмес, мектеп бул билим уясы. Мектепте билим алат, үйдөн тарбияны беребиз. Тарбияга биз ата, биз эне, биз балдарга үлгүбүз. Тарбия берүүчү бизбиз. Жогорудагы айтып кеткендей, көпчүлүк убакыт ата эне менен болот бала. Ата эненин көзөмөлүндө тарбия, мээрим, көзөмөл, жакшы мамиле бул азыркы учурда балдар үчүн эң керек болуп турган мезгил. Ата энелер дагы карасаңыздар жумуш деп же үйгө келип телефонду карап жатып алышат. Балага көзөмөл жок, балага мээр жок. Балага мамиле жок. Ата менен бала мурдагыдай олтуруп, дасторкон үстүндө арыш эркек олтуруп алышып туруп сүйлөшпөйт азыркы учурда көпчүлүктө. Андай нерсе жок. Үрп адат, каада салт, ал нерсени жоготконбуз, жоготуп баратабыз. Ошол нерселерди кайра жандандырыш керек. Biz emne kılavuz desele biz Европаны, biz Amerikаны, же Россияны, же olboso bir emelerdi emez. Biz özümüzdün bardıq nerseni özümüzdün tariximizden tapsak, özümüzdün narkımızdan, özümüzdün nasilibizden tapsak bolup da. Жақсы болот. Мына ата-энелердин ошо негизги маселелеринен тышкарыдагы ошол тарбия талим ишинде мектептердеги ошо иштердин натыйжасыз болуп жаткандыгы дагы көп айтылып келет да. Анан мына азыр биздин Айдарбек мырза айтып кетти, улуттук насилдер менен, улуттук баалуулуктар менен тарбиялоо жаатында дагычы бизде мурда эле ошо элдик баягы өзүбүздүн үрп адаттарыбыз, сана салтыбыз менен ошо балдарыбызды тарбиялап келгенбиз да. Анан окуучу деле бул көргөнүн кылат. Туурабы? Уяда эмнени көрсө учканда ошону алат демекчи, ошол мугалимдин сабак берүү ыкмасынан баштап, жүрүм турумунан баштап, ошол эртең мененки саат ошо 8ден кечки саат ошо 2-3кө чейинки болгон убакыт ичинде анан дагы тарбиялык өзүнө жакшы жактарын алыштын аракетин кылат окуучу делечи. Анан бүгүнкү күндө ушул усулдук борбор тарабынан ошо мугалимдердин билим берүүдөгү ыкмаларыны жаңыча бир усулдарга буруу боюнча эмне аракеттер болуп атат, ошол кандай жаңы усулдар окутуучулар арасында жайылтылып атат да? Жакшы суроо. Мугалимдин, окуучунун билими мугалимдин билиминен эч убакта жогору болуп кетпейт. Качан мугалимдин билими жогору болсо гана ошол балага татыктуу баягы билимди бере алат да. Ошол максатта эми мугалимдер сөзсүз аракеттенип, изилденип, издешип окуп атышат. Бул дагы чектелүү нерсе экен да. Баягы турмуштун немеси мурда мисалы үчүн кадимки эле окуу процессинде сабактан баягы 2 жумалык ошол 72 саатка ылайыкталган убакытта курстарга жөнөтүп, баягы билим жогорулатуу үчүн жөнөтүп окутуп турат эле, окуу процессинде эле. Азыр ошол эме бир аз жолго коюлбай калды. Баягы командировкалык чыгымдар, башкалар, анан кийин ордуна окуткан баягы замен төлөөдө дагы бир аз мүмкүнчүлүктөр болуп, бул процесстер көбүнчө баягы каникул мезгилине гана ылайыкташып, ал ошол гана мезгилде окутуп, ошону толтуруп кетиш өтө кыйын маселе да бул. Мисалы үчүн бизде азыр 8400, 8500ге жакын мугалим болсо, 1500, 2000ге жакын тарбиячы болсо, ошолор ар бир 5 жылда бир жолу баягы кайра даярдоонун немеден
кесиптик чеберчилигин жогорулаптан өтүп туруш керек. Себеби ал мугалим окуп турбаса эч убакта жаңы билимдерди, жаңы баягы методдорду, усулдарды бере албайт да. Ошол жагынан аксоо болуп атат. Бул баягы онлайн деп онлайнга көп өткөнүбүз билем, онлайн натыйжасы менен офлайн баягы даярдоонун турмуштук тажрыйба менен байланыштырып өтүүнүн экөөнүн эки айырмасы болуп ататчы. Көбүнчө ошол онлайн курстардын баягы курстук даярдыктан өттү деген гана баягы неме сертификат үчүн алган жасалган аракеттер туура натыйжасын бербей калган учурлар болуп атат. Анан ошол баягы шарттын жетишпегендигинен дайыма барып кесиптик чеберчилигин жогорулатууга ошол барып келишпегендигинен айрым үзүлүштөр болушу мүмкүн. Бирок мугалимдер өздөрү деле аракеттенип, азыркы берилип аткан баягы өкмөт тарабынан көрүлүп аткан чаралар аябай жакшы болуп атат. Кара Көл шаарына бир сыйра мугалимдерге баягы ноутбуктар таркатпадыбы? Бул ноутбуктарда ошол мугалим үчүн керектүү болгон бардык материалдар ошол жерде жүктөлгөн. Электрондук баягы форматта. Алып, ошол жерден даярданып, ошол жерден керектүү неменин бардыгын өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнчү. Бирок ошондой болгондо деле мугалим баары бир баягы турмуштук тажрыйбасын баягы практика менен алыштырып, курстук даярдыктан өткөнгө баары бир мажбур болот экен да. Муну аракет кылып өтүп атабыз, бирок аздык болуп ататчы. Себеби биздин мүмкүнчүлүгүбүз да чектелүү. Ар бир 4 жолу гана каникул боло турган болсо, анын акыркы каникулун өзүңүз билесиз, бардык мугалимдер баягы чоң жайкы каникулда кичине болсо дагы ошол өзүнүн бюджетин толуктап келейин деп туруп түрлүү жактар иштеген кетишет. Ал жерде бардык окуганга мүмкүнчүлүк болбойт. Азыр эми мына сиз материалдык техникалык жагын анан негизи ошол мектептердеги окуучулар арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу, зомбук болтурбоо жаатында мугалимдер менен ата-энелердин өзүрө байланышы дагы өзгөчө маанилүү болуп атат да. Анан бүгүн мына мугалимдер менен ата-энелер кандай байланышта? Сиз ошол мектептин ата-энелер комитетинин төрагасы катары мугалимдер менен кайсы учурда байланышасыздар? Кандай жолго коюлган? Бизде Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинде мына акыркы 10 күн мурда биз ошо рекетчилик боюнча мектеп рекетчилиги деп ошол боюнча биз ата-энелер комитети мен жана биздин эмелер мектеп директору, завуч, соцпедагог дагы 8-9, 10, 11 класстардын ортосунда булар уул балдар гана. Уул балдарды ушундай активий чоң залга чакырып, ошол жерде ошо мектептеги вымогательство, рекетчилик, талаптоочулук, анын ичинде күч колдонуу, андагы усулдар, тартиптер, эрежелер, ошо мектептеги билим, мектептеги тарбия, мектептеги көзөмөл бардыгын ошо өзүбүздүн билгенибиздей балдарга жеткирдик, түшүндүрдүк, айттык. Андан кийин кыздардыкы болду, кыз келиндерге, ошондой эле 8-9, 10, 11 класстардагы кыздарыбызга дагы ушундай эмелерди өткөрдүк, кыз балдарга. Ал жерде дагы ошо кыздардын мектеп ичиндеги таалими, тарбиясы, жүрүм туруму, мектеп формасына чейин жада калса, биз туура багытта өзүбүздүн аталык багытыбызды, өзүбүздүн ата-энелик көз карашыбызды, акылыбызды, советибиздин да эмебизди айтып келебиз. Буюрса муну эжекейге мен кечеден дагы сунуш киргиздим. Гүлжамал Акбаровнага, Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин директору. Ар бир класста өзүңүздөр билесиздер, мисалы 1-класстан баштап 11-класска чейинки ар бир класстан бир 5-тен 6-дан класс болсо, А, Б, В, Г, Д дегендей 5-6 класс болсо, ар бир класстын өзүнүн ата-энелер комитети бар. Ошол класста, мисалы А класстын өзүнүн ата-энелерин комитети, Б класстын өзүнүн, В-нын өзүнүн, анан бардык комитеттерди чогултуңуз дедим. 1-класстан 11-класска чейин мына келе жаткан 4-күнгө койдук, ушул жуманын 4-күнү. Буюрса, бардык комитеттерди чогултуп, бул жерде ата-эне менен мектептин байланышы, анын ичиндеги азыркы мына мектеп ичиндеги болуп аткан бардык терс көз караштар. Бул терс көз караш деген эмне? Азыркы
майрамдык кечелер 8 март, 23 февраль, 1 май негизи биз кыргыздар майрамга той топого жакын элбиз. Ошол нерсени мектеп ичинен жок кылайлы деп атабыз. Мектептен алып салайлы. Бул кереги жок. Балдарга майрам үйдө болсун. Тирүүлүктө ар бир күн майрам. Майрам үйдө болсун. Ал жерде мектептеги майрам эмес да, бул атаандашуу. Бул да болсо азыркы ушул биздеги болуп аткан көйгөйгө бир какой-то бир болбосо да, аз-маз болсо да бир эмесин берет да, таасирин берет. Мына ушул жерде мен кошумча айтып кетким келип атат да, мына алып салдык дейсиз, бирок ал жерде боштук калып атат да. Ал нерсени ошол боштук калтырып туруп, анан ошонун артынан балдар жанагындай телефонго берилип кетип атат, интернет клубтарына кетип калып атат да. Эгер ошол жерге biz майрамдын ордуна мекенди коргоочулар күнүнө карата бир Афган согушунун ардегерине жол болсо, бизде ушул кызмат өтүп жаткан жоокерлер менен алып келип ар кандай жолугушууларды уюштурсак, анын форматын өзгөртүш керек болуп атат да. Форматын өзгөртүш керек болуп атат. Ал нерсени биз азырынча алып сала элекпиз. Биз сунуш иретинде эртең 4-күнгө чогулушта киргизип эме кылабыз. Мен бул айтайын дегеним таптакыр эле бул майрам чыгарып салыш эмес, майрам болсун, үйдө болсун. А мектептин ичинде мурда сиз да мен да окуган окуучулук күндөрүбүз кандай эле. Балдар 23-үндө балдарга кыздар гүл же бирдемке алып келип белек кылып эле берет. Балдар кыздарга 8 мартта өзү каалаган, жактырган белегини олтурган жаныбыздагы эле парталаш кызга берчү элек. Азыр кандай болуп атат азыркы учурда? Келгиле дейт, ошол класстагы мугалимдерди, ар бир класстын мугалимдериндеги бая комитеттер группаларына чалышып, кыздарга, балдардын майрамына келгиле мынанчадан жыябыз. Анын ичинде эжекейге же агайга мынанчадан жыйнайлы. Бул деген уже болбойт. Мына президентибиздин указы былтыркы 24-жылы чыккан буйругунун негизинде мектептерде эч кандай акча чогултпагыла. Эч кандай акча чогултууга жол жок, тыюу салынган. Эгер да аны ким чогултса, ким чогултуп атса, ким алса, ким уюштурса, бардыгы жоопкерчиликке тартылат. А биз кылып атабызбы аны? Жок, кайра эле болуп атат. Ошону биз жеткирип айтайлы деп атабыз. Анын үчүн эмне кылыш керек? Ар бир жогоруда мен айтып кеткендей, ар бир адам тартипти тарбияны өзүңдөн башта. Өзүң түздөл. Бирөөнү айтпа, сен түз бол, түздөл деп. А сен өзүң түздөл. Балаңды айта бербе, жакшы бол. Урлук кылба, же ичпе, же башка кылба, тамек тартпа деп. А сен өзүң кылба ошону. Сен өзүң түз бол, сен үлгү бол. А биз эрте ата-энелерге ошол нерсени айтайлы дедик. Келгиле мына, биз, мына сиздер, биз үлгү болойлу. Биз ушул нерсени кылайлы. Анын ичине мына майрамды мынандай кылбайлы дагы, биз мына форматка, мына патриотизмге, мындай мекенчилдикке үндөйлү балдарды 23 февралга сиз айткандай ошол эмгеги сиңген, элге эмгеги сиңген согуштун ардагерлеринен азыр эми келише албайт алар эмгек кылган ошол жерге Афган кызматкерлери бар. Ошолорду чакырабызбы, же кандай кылабыз? Биз аны сунуш берип, мектепке өзүнчө бир башкача бир эме киргизели деген көз карашыбыз бар. Абдан жакшы айттыңыз, маселелерди айтыш керек, көргөзүш керек депчи. Анан эми мына кылмыштуулуктун себептери боюнча айтып атканда, ошо ата-энелердин көзөмөлсүнүн жетишсиздиги, мугалимдер тарабынан тарбиянын жетишсиздиги боюнча айтып атабыз. Анан дагы бир себеби, ошол эле азыр айтып кеттиңиздер, миграцияга кетип калгандыгычы. Азыр ошол балдарды тарбия кыла турган айрым ата-энелердин ошол кетип калгандыгы себеп болуп атат да, бул дагы бир себепчи. Анан мен мына берүүнүн башында бир статистиканы келтирдим. Ички иштер министрлиги тарабынан окуучулар арасында кылмыштуулукту болуп аткандыгынычы. Анан ошол статистикадагы кылмышкерге болгон балдардын арасында көпчүлүгү 90% ата-энелери чет өлкөдө миграцияда жүргөндүгү, ушу үй бүлөлүк көзөмөлдүн жоктугу болуп атат да. Анан сизге суроо бергим келет да, бүгүнкү күндө ушул окуучуларды мектептерде мугалимдер тарабынан мындай көзөмөл жүргүзүлөбү? Канча окуучулардын ата-энеси миграцияда жүрүшөт, кайсы балдардыкы? Аларга өзүнчө бир ыкма менен мамиле жасаш керек. Билим берүүдө дагы, тарбияда дагы аябай. Анан жанагы эме бул айрым маселелер бир генге дагы байланыштуу. Тарбиядан тышкарычы. Ошондой генинде бар
Дейли же болбосо дагы бир башка бир себептер менен ошол чөйрөдөгү азгыруулар менен ошол кылмыш чөйрөгө кирип кеткендердин өзүнчө бир тобуну баягы группа риска түзүп, ошолор менен өзүнчө иш алып баруу боюнча мектептерде ушундай бир сунуштамалар болгонбу? Ооба, бул боюнча эми мектеп баягы жаш чет эл өспүрүмдөрдүн инспекциясы, КДН бардыгы чогуу учуран эмгектенип атышат. Алардын учету алынат, истер болгон бардыгын иш алып барылат. Алардын менен иш алып баруучу биринчи негизде ошол тарбиялык завучтардын биринчи эле немеси ушул тарбиялык завучту жоюп салганы болуп атат. Мектептердеби? Мектептерде. Аны бир немеге эле жүктөп беришкен, нагрузка кылып эле. Мурдагы тарбиялык завучтар азыр иштебей калды. Как завуч катары мурдагыдай тарбиялык завучтар жок. Анан соцпедагогтор деп ушул эки неменин баягы милдеттерди бөлүштүрүүдө дагы бир аз немелер келип атат да. Соцпедагогторду жалаң ушул немеге баягы иристе балдар менен иштейсиң деп, экөөнүн ортосунда дагы кээ бирде соцпедагогтордун баягы толук кандуу, мыкты, адис соцпедагогтордун иштебей калгандыгы да бул себепчи болуп атат да. Соцпедагогиканы баягы сабак жетишпеген, айрым жел баягы немеге чыгып калган мугалимдерге акырын баягы нагрузка катары берип койгону бул туура эмес болуп атат. Атайын адистиги жок. Атайын адистиги жок. Аны соцпедагог деген бул психологияны окуган же кандайдыр бир билим болуш керек да. Ошол жагынан да бир аз аксап аткан эми ар түрдүү себептери көп да. Анан бул жерде биз бир убагында ушундай тажрыйба болгон. Нарын областында, Баткен областында ЮНИСЕФтин колдоосу менен ар бир бала үчүн жеткиликтүү мектеп деген доступный школа деген эме болгон. Проект долбоор иштеген. Долбоор ушул долбоордун негизинде биз Баткен районунда 49 айыл бар экен, зардарлык кошулуп. 49 айылда жамааттык топторду түзгөнбүз. Бул кимдерден түзүлгөн ал? Жамааттык деңгээлде билим берүүнү башкаруу деген немеде иштегенбиз. Ошол айылдагы аттуу баштуу адамдар баягы, абройлуу адамдар. Экөө-үчөө ошонун турат, аксакалдардан турат, аялдар комитетинен турат, мугалимдерден турат, бирөө же экөө. Анан кийин сөзсүз баягы окуучулардын өзүнөн дагы турат. Себеби бул ошол мезгилде ушундай тенденция болгон катышуу, аны учетун алуу өтө начарлап кеткенчи. Аны мисалы үчүн бир гана класс жетекчи гана көзөмөлдөйт да, калгандардын баягы бул менин ишим эмес дегендей кырдаалга келип калган да. Баягы ошол топтор иштей баштагандан кийин бул коңшу жакшы билет экен да. Чем мугалимге караганда дагы баягы коңшунун балдары нечөө окуу жашында, нечөө садик немесек, нечөө баягы мектепти бүтүп баягындай жүрөт. Анан канча үй бүлөдө нечөө Азияга кетти. Бүт аларга маалым экен да. Biz ушундай картаны түзүрүп алдык да, айыл чарба картасы деген түзүрүп алганда, ар бир үй бүлөдө абал кандай жөнүнө чыгып калат экен да. Ошол чыккандан кийин анан баягы топ фокус группа деп туруп өздөрү ошол чечимин табышкан. Ушул бала эмне үчүн келбей атат? Анан ар түрдүү себеп болот экен. Кээ бирде жөнөкөй эле бут кийим жетишпей калат экен. Мектепке барганга баягы немеси, ошону аныктаганбызда, эмне себептен бул мектепке барбай атат? Кээ бул менин маалымды ушул баягы новат деп койт эми. Новат келгенде новатка чыгыш керек деп. Кийин ошол топтордун жардамы менен ушулар чечилди да. Баягы жардам берүүчү адамдарга жардам берилди. Новатка чыгып аткандардын немесини окуучулары бар неменин баягы келген новатыны суббота воскресенье же ошол выходной күндөргө жылдырып бергиле деп туруп, баягы балдардын немеси бир канча азайган да. Колдоо көргөзүү негизинде. Бул сонун иштей бергенчи. Анан кээ бир жерлерде обыкновенный жөнүндай чоң арыктан өтө алышпай кыйналган жерлер болгон экен. Баягы алги бош калганда балдар эмне алектенет дегенде, баягы топтор өздөрүнчө топ түзүп алып туруп, кегиле биз мында проект жаздык, долбоор. Ошол өзү эле көпүрө салып беришти кийинчи. Ошого чейин эч ким ойлонгон эмес экен. Баягы сууду кечип, буту өл болуп шотуп жүргөн нерселер көпүрө салып беришти. Көптөгөн проекттер иштеди да ошол боюнча. Теплица курушту. Мектептерде баягындай тамактандырып ыссы тамак берет го. Ошого контейнер секторду уюштуруп беришти. Машина тигүүчү немелерди уюштуруп
Лейлекте баягы келе менен мактанган маргун деген неме бар экен да. Ошол жерде баягы иш менен камсыз кылуу боюнча ошолордун жардамы менен ошол топтор ушундай чоң иштер жасашты. Бир канча жерге баягы биз жип тап бердик. Алар өздөрү токуп туруп, өткөрүп туруп, иш менен камсыз болуп, баягы сабактан калып аткан балдардын немеси резко ушундай кыскарды да. Бул жерде да баягы бош калган балдарды сөзсүз ал бош калганда бир нерсе менен алек болуш керек да, бир пайдалуу нерсе менен. Баягы Айбек Асановичтин айтканда туура, алар бир нерсеге көнүктүрүп, бир нерсе үйрөтүп атасыңар деген. Азыркы 12 жылдыктын алкагында да ошол бар. Жогорку класстын окуучулары сөзсүз бир нерсе үйрөнүп чыгыш керек. Баягы бала эч нерсе таппай калганда бекер калгандыктан ушундай нерселерге барат. Эгерде алектенсе, бир нерсе менен машыкса, бир нерсени жасаса, ал ишке кол тийбейт. Ошентип бир нерсе менен алектенгенде, бир пайдалуу жумуш жасаганда, алар сөзсүз бир нерсенин үстүнө чыгат экен да. Ошолорду биз окуттук анан кийин. Баягында биз окутканда дагы лидер балдарды эле окутуп коебуз го, мыкты балдарды. Аркада чогулуп туруп 20 мектептин окуучусун окуттук. Жалаң баягындай балдарды алып келгиле дедик. Силерге неме бербеген, тынччы жок, баягындай гиперактивдүү, кыскасы лидер эмес, бергидей балдарды. Тобокел тобунда балдардын 5тен болгондо 100 канча бала болдучу. 2 күн окуттук болгону. Ал балдардан ушундай балдар өсүп чыкты. 2 жыл иштештим андан кийин. Ел ойлогон нерселерди ойлоп табатчы. Шунчалык баягы активный экен алар. Башкаларды жөнүнөн өздөрүнө неме кылып алды. Теплица жасайбыз деген ошолор баягы биз мына жерде остановканы монтондоп коелу деген ошолор. Көп нерсе идеялар ошолордон чыгат экен да. Демек туура багыт берүүдө. Туура багыт берип, аларды алек кылыш керек. Колдоо керек. Бул бош калгандыктан баягы телефонго жоонсо, а бул окуп атат деп ошону менен тек койсок, конечно, немеден чыгат. Көзөмөлдүн жоктугунан. Көзөмөлдүн жоктугу жөнүндө ата-энеден эч нерсе суралбай атат азыр. Туурабы? Эч ким сурабайт. А кеткен адамдан такыр эле суралбай атат. Ал границадан атканда сурап, кимдин көзөмөлүгө ташап кетип атасың балаңды? Азыр ата-эне менен баланын ортосунда диалект жок. Такыр сүйлөшпөйт. Бала менен ата сүйлөшпөйт. Азыр караңыз, бала бул киши агайыбыз айткандай түнкү клубда жүрөт. Атасы үйгө чарчап келди. Бир жерде мен көзөмөлдөгөн жок да. Бирок аларды жолго чакыруу, бир жакшы жолго салуунун ыкмалары бар турбайбы? Колдонсо болот турбайбы? Толтура. Демек ата-энелер менен мектеп администрациясынын байланышын дагы чыңдаш керек экен бул жерде. Байланышын болуш керек. Ата-эне сөзсүз катышыш керек буга. Мен жогоруда айтып кеткендей, бул тегиге, буга, ага, буга деп жанагы эмени ар жерден издей бербестен себепти өзүбүздөн башташыбыз керек да. Эң биринчи себеп өзүбүздө эле турат. Биз башка жактан издештин кажети жок. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Аны үчүн дагы кайталап айтып кетемин. Ата-эне менен бала, ата-эне, мектеп тыгыз байланышта болуш керек. Ата-эне менен баланын ортосундагы мээр, жанданыш керек. Ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле күчтөнүш керек. Кичине кыстырма. Ушул жерде жалаң эле мугалимдерди окутуш керек деген немеден да алыс болушубуз керек. Ата-эне да окутууга муктаж. Ата-энелер комитетин да окутканда бизди чакырсын. Анын бир канча немелери бар. Баланы кантип коюш керек. Кантип чет чатаксыз баарасы болот. Ошолорду ата-эне билбейт да көбү. Биз ошолорду окутуп беребиз, макул? Ата-энелерин да окутуш керек. Себеп ата-энеден көбүрөөк эркек мугалимдер тартылыш керек. Эркек агай немелерчи. Себеби атанын тарбиясы дагы башка болот. Эненин тарбиясы деп эми жакшы, бирок атанын тарбиясы башкача болотчу. Агайдын кошулганына мен аябай кубанычтамын. Мектеп көп ата-энелер комитетин мындай тандаганда дагы туура эмес тандоо болуп калатчы. Ал жерде иштей турган, ал галочка үчүн эмес, ошол жерде бир нерсени жылдыра турган немелер иштеш керек. Балдардын тарбиясына кайдыгер карабаган адамдар иштеш керек да ал жерде. Жакшы. Эми мына талим-тарбиядан тышкары дагы балдардын коопсуздугу дагы өтө чоң маселе болуп атат да. Бүгүнкү күндө мектептерде ушул байкоочу атайын ушул видео аппаратураларды коюп, мектептерди толук көзөмөлгө алуу жагы, ошондой эле ИДНдин бөлүмчөсүн ар бир мектепте ачуу боюнча ушул азыр тапшырмалар берилди. Бул дагы өзгөчө маанилүү болуш керек. Кандай деп айтасыз? Бул боюнча дагы ошол. Бул боюнча кечээ биз билим министрлигинде да сөз болду.
Шаарда такыр неме башкача экен да. Аларда каржылоо да башкача экен. Буларда баягы ар бир мектепте баягы коопсуздук кызматы бар экен. Болуп жүрдү. Баягы неме жоюлгандан кийин ата-энелерден эч кандай жыйын болбосун дегенден кийин көп таркап кетти. Ушул кызматтар азыр жокчу. Мектептерде көзөмөл баягы атайын охрана. Ошол жок. Шаарларда бул ошол мэриянын баягы немесине каржылоосуна киргизет экен да, бул колдойт экен. Биздин областта ошол баягыны айтайын десем кабыл албай коюшту. Бизде жок ошол. Демек жергиликтүү бийлик дагы финансылык жактан көмөк көрсөтпөсө бул сөзсүз керек. Видео көзөмөл боюнча да баягы болду. Толук коюлбаган жерлер да бар да. Ошол жерлерди мүмкүн деген баягы мектептерди жергиликтүү бийлик каржылап бериш керек. Эми балада кээ бирде жөйлөшүп кетет, ар кандай болуп калат. Ал нерселерди алдын алып болтурбоо үчүн видео көзөмөл болуш керек. Карасаңыз, мына жол кыймылда да видео көзөмөл канча нерсени тыйып койду азыр. Гайдан коркпойт. Камера бар мына жерде дейт. Бул деле өзүнчө кичине болсо дагы баягы бала болгон көзөмөлдү бир аз күчөтөт деген немедебиз да. Адамга караганда баягы камера аябай немели. Маанилүү болуп калды. Мектептеги көзөмөл сөзсүз керек. Жакшы, бул боюнча дагы сиз кандай ойлоп айтат элеңиз? Ата-энелер тарабынан ушу балдарга болгон көзөмөлдү күчөтүүдө ата-энелер канчалык дагы салым кошулат? Ушу мугалимдердин мектеп администрациясына ушу көмөк көргөзүп? Биз жана ошол маселе боюнча мектептин коопсуздугу боюнча Айбек Асановичке кайрылабыз деп убакыт болбой калды. Буну эске салып турдук эле. Негизинен агай айткандай бизде Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектепте бардык жагынан көзөмөл камералары орнотулган. Ошондой болсо дагы бизге охрана дейбиз, мектеп охрана. Ошону мамлекет эме кылып, биздин Баткенде мэрия өзүнүн эмесин алып, ошо охрана коюп, ошону карап беришсе. Бул негизинен мектептин эле тынчтыгы эмес, ата-эненин эле тынчтыгы эмес. Жалпы мектепке дагы пайдасы зор да. Себеби ал мектепке кирип атат. Бир адам анын кирген чыкканын көзөмөлдөп турган адам болуш керек да. Камера бар деген менен ал кандай адам кирди, ким келди, качан келди, ал келген адам со стороны чужой болушу мүмкүн. Ал бир башка ойдо, башка бир максатта келиши мүмкүн. Ал жерде тургандын өзү жакшы да. Чен камера тиктеп турат дегенден көрүп, көзөмөл. Камера бүт эле жерде көзөмөлдөй албайт. Камера бардык эле жерде көзөмөлдөй албайт. Ошол көрсөтпөгөн жерди тандайт эмичи. Агай айткандай шаарларга барсаңыз, ошо мектептин кирген жеринде сөзсүз охранасы турат. Сиз ошол жерге ата-энеси болсоңуз, мектепте кызыңыз же уулуңуз окуса, сизде пропуск болот. Мектепке киргенге сизге уруксатыңыз бар. Өзүңүз пропуск көрсөтөсүз, анан кирип барасыз мектепке. Чет жактан келген башка бөтөн адамдарга мектепке такыр кадам ташташ эмес, анын жанына бара албайт деле, ичине кире албайт деле. Болбосо аларда деле камера, көзөмөлдөөчү камералар бар. Бирок мектептин тынчтыгы, окуучулардын тынчтыгы, коопсуздугу сөзсүз түрдө керек. Буга сөзсүз биз сунуш айтып эртең чогулушубуздан кийин болбосо кат жүзүндө кылып туруп, мен мэрияга эмеге кайрылып, обла администрацияга кайрылып, ушул боюнча бизге ушундай эме кылып бериңиз деген, бул өзүмдүн сунушумду берейин деген ойдомун буюрса. Абдан жакшы экен. Мына ошол мектептердеги балдардын арасында кылмыштуулук боюнча сөз кылып атканда, мына адептик тарбия дагы өтө маанилүү экендигине айткым келет да. Бүгүнкү күндө ошол биздин улуттук баалуулуктар менен ошо таянып, ошол негизинде буларды сыйлоого, кичилерге ызат мамиле жасоо деген биздин ошол баалуулуктар менен балдарды тарбиялоо өзгөчө маанилүү болуп атат. Бүгүн жаштар таптакыр башка. Балдарды тарбиялоо ата-эне үчүн эмес, мугалимди мындай коелу, ата-эне үчүн дагы өтө оор болуп атат да. Ошондуктан ушул жагына дагы ушул талим тарбия адептик жагына дагы өзгөчө маани берүү болуп керек болуп турат. Анан эми мына азыр өзүңүздөр айтып өттүңүздөр, балдарды ошо тарбиялоодо мектеп администрациясы, ата-энелер
жана коомчулук биргеликте иш алып барганда гана ошол биздин коомчулук сөзсүз балдарыбызды зордук зомбулуктан алысыраак кылып, алдын алып, ушу кылмыштуулуктан чететет деген маселе болуп атат бул жерде. Эми мына берүүбүз соңуна чыгып атат. Ошо берүүнүн соңунда ошол силерге мүмкүнчүлүк берейин. Ошол жалпы мектеп жамаатына, мугалимдерге, ата-энелерге кайрылып айта турган сөзүңүздөр болсо, ошо. Рахмат. Менин кайрыларым эле ошол жана жыйында дагы айтылды. Ошол бала менен иштеген, бала үчүн жооп берген бир 16 субъект бар экен. 16 субъект бар экен. Бала бир нерсе жасап койсо бир эле кайсы мектептен деген сөз бар да. Эгер ушул 16 субъект ар бири кичинекей салым кошкондо, ал бала кайка качышын билбей калат элечи. Ушунчалык чоң тарбия болуш керек эле. Ошолордун баягы бирдей аракет этпегенибизден кыйын болуп аткан себеби ушул. Себеби бул тарбиядан четте эч ким калбаш керекчи. Ар өзүнүн баягы патриоттуулук сезими менен ал бала эртеге эле ошол биздин коомдун баласы, биздин келечегибиз, мүмкүн биздин башчыбыз болот ошолчу. Ошого кайда берип карабашыбыз керек да. Ошонун тарбиясыга бардыгыбыз жоопкер экенибизди сезип, бирдей аракет кылганыбызда гана биз жакшы жыйынтыкка жете алабыз. Бул жалаң мугалимдерге таштап коюп, же ата-энелер өздөрү эле кылсын деген эмес. Коом бардык аракет кылыш керек мун үчүнчү. Жақсы. Келіңіз. Айдарбек мырза. Негізіден мен айтарым, урматтуу ата-энелер, таалимде бардығын біз өзүбүздөн баштасак. Биз өзүбүз үлгүбүз, балага дагы, кызга дагы, өзүбүздүн балдарыбыз бизди карап түздөнөт. Жана пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар эмеспи? Келечекте ошол ак артыңдан жакшы мурас калтырам десең, салиха перзенттериңди калтыр. Ал сенин келечегиңе, сен акыретиңе да пайдасы тийсин деп. Бул жакшы баланын, жакшы кыздын калуусу бул сиздердин азыркы эмес, келечектеги, акыреттеги жакшы жашооңуздар, жакшы сөз угууңуздар, жакшы эмеңиздерге дагы чоң таасир берет. Ошон үчүн биз ата-энелер, мектеп жамааты жана коомчулук биргеликте кайдыгер карабасак өлкөдөгү нерселерге. Азыр бизде ушунчалык кайдыгерлик күч алган. Ошо кайдыгер болбостон ар бир жаран, мен кыргыздын жаранымын деген ар бир кыргызстандык, ар бир баткендик мекенчил болсок. Өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, эртеңки келечегибизге жана балдар тарбиясына болуп аткан кырдаалдарга, болуп аткан окуяларга өз учурунда реакция кылып, өз учурунда алдын албасак, бул эртеңки келечегибиз балдар. Балдар биздин келечегибиз деп атабыз. Эртең биз кандай келечекти күтөбүз? Биз кандай келечекте жашайбыз? Биз мынтип жүрбөйбүз да. Мына бизге келген келечекти биз балдарга өткөрүп берсек, эртең келечекти биз кандай элестетебиз? Ошондуктан балдар биздин келечек. Урматтуу ата-энелер, келечек биздин колубузда турганда, келечегибизди жакшы курайлык. Эртең алардын колуна өткөндө, анан келечекке наалбайлык. Ошондуктан бардыгыңыздарга айтарым, ошол биз үлгү, ата үлгү, эне үлгү. Ата мектеп, эне мектеп. Тарбия берүүчү бизбиз, илим берүүчү бизбиз, билим берүүчү бизбиз. Мектептен мурда биз, анан мектепке таштабайлык. Мектеп жамааты өзүнүн ишин ушул күнгө чейин кылып келген, и дагы кылып атат. Bundan кийин да кыла берет. Бирдемке десе биз мугалимге, эжекейге, агайга, же бир инспекторго, же укук коргоочуга, же милиция кызматкерине таштап коюп атабыз. Жок, алар күнөөлүү эмес. Эң биринчи сен күнөөлүүсүң ата-эне. Ал баланын ошондой тартипке, ошондой тарбияга, ошондой жолго барганыга сен күнөөлүүсүң. Анан коомчулук. Азыр ата-эне убагында тарбия бербесе, эртең коом тарбия берет. А коом тарбия бере албаса, мыйзам сөзсүз түрдө тарбиялайт. Мыйзамдын тарбиясына түшүп калат. Ага жеткирбейли да бардыгыбыз өзүбүз азыркы учурда азыртан баштайлык. Эртең кеч болбош үчүн. Ошол.
Рахмат, ең жақсы тура сөздерді айттыңыздар. Негізінен урматтуу эле көрүүчүлөр, ушу биздин келечегибиз болгон балдарды мээрим төгүп, алардын жашоого болгон кызыгуусун арттырып, аларга келечекке туура багытты берген учурда биз ошо келечек ээлерине туура жолду көрсөткөн болобуз. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыгып атат. Бүгүн бизде конокто Баткен облустук билим берүү ушулдук борборунун директору Эркебаев Осмон Мажитович жана ошондой эле Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин ата-энелер комитетинин төрагасы Айдарбек мырза болду. Ыраазычылыкты билдирем. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Урматтуу туруңуздар.